Садыр агамды алып кирип алып соталаса, Садыр агам көнбөй койгон экен. Кечирим сурап, 1 жыл кумтөр боюнча ооз ачпайм десең, азыр чыгасың да алып барып кайра депутат болосуң. 80де атам бар айылда, 70 энем бар, ошону алып барып кошо камагыла. Чык кылайм мага деп. Түнкү 2лер болду, деге чейин сүйлөшүп отурган 2де да мен эс алам, чык кыла болду. Камай берди. Мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? 2000. Эми мындай да, урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп туруңар. Укула. Урматтуу депутаттар, Танапес saat 4'ten 15 minut өткөн чейин. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен диги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кечээ күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Андан сырткары, мына өзүлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча экспертти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстандын. Мындан сырткары да группа бар экен, 4-5. Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждары бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе, Темир Сариев айтып атат, жок, андай болбойт, аны төлөй алышпайт да деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 150 миллион штраф салып атат. Эмбай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ага? Ким? Прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 150 миллион аны төлөй албайт да Динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттим. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керекпи, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берип атат. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен 1 тыйын алган эмесмин. Аларга караганда 2 эсе көп эксперттерди иштеткен, 40ка жакын эксперттер. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп атат. Бу дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат баары. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы, ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар, а? Силердин бул милдетиңер да түздөн түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова
1,5 milyard so'mdu budjetten degi spисать etip sanılат налогтан. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз деги талкуу болгон учурда муну да кайтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УПКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статьяда 19-чу, 29-чу статьяда так көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес күнтөр. Баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Садыр агамды алып кирип алып сотталаса, Садыр агам көнбөй койгон экен. Вообще мен жокмун. Анан ошондо эжемди камайт. Эжемди камаганда эжемди сразу эле алып барып туруп СИЗО 1ге киргизди. Анан биз андан мурун байкемди чуркап жүргөнбүз. Ошону чыгаралы деп анан аны карабай калдык уже. Аял киши түрмөгө киргенде ал тем более биринчи СИЗО 1ге киргизип койду да аяк. Ана кишини эле тегерен ошо түрмө СИЗОдун алдында эле жүрүп калдык. Анан ошону камагандан кийин анан Садыр агама барган экен түрмөгөчү. Түрмөгө кишилер барышыптыр дагы айткан экен. Садыр мынакей түнкү 12'de келди деди. 12'лерде келип Садыр менин мына эжеңди камалды. Эми сен отказ бер Кумтөрдөн. Азыр мына түнкү 12, мына азыр резиденцияда азыр Атамбаев күтүп отурат. Барып ошол жака жолугалы. Сен кечирим сурагын. Кечирим сурап, 1 жыл Кумтөр боюнча ооз ачпайм десең, азыр чыгасың да алып барып кайра депутат болосуң. Эжең да чыгат. Аны кылбасамчы десе, кылбасаң ошо мени айтыптыр, эниңди камайбыз, агаңды камайбыз деген экен. Анан эми болуптур, иним го, гос жумуштарда иштеп жүрдү. Ага бирдеме чаптап, жармаштырып камасаңар окшошот. Агам эч гос жумуш иштеген эмес. Аны кантип камайсыңар десе, ай сен түшүнгөн жоксуң дагы эле дептир. Сен эжең за что отурат? Эжең деле эч кылмышы жок отурбайбы? Агаң менен иниң деле ошентип эле отургузабыз. Сен дагы эле түшүнө элексиңби дептир. Ошентип анан агам Садыр агам ойлонуп отуруп анан айтыптыр, болду дептир. Мен кечирим сурагандай кылмыш кылган эмесмин. Мен эч убакта кечирим сурабайм. Мейли камасаңар агамды өз күнүн, инимди өз күнүн өзү көрөт. Эжем дагы өз күнүн өзү көрөт. 80'de атам бар айылда. 70'de энем бар, ошону алып барып кошо камагыла. Чыккылайм мага деп. Түнкү 2'лер болду, кечейин сүйлөшүп отурган 2'де да мен эс алам чыккыла болду. Камай берди. Несколько слов, как вы себя чувствуете, ваше состояние здоровья, вот, чтобы мы уже люди успокоили. Пожалуйста, да? Можете сказать? Менин ахвалым жакшы, нормально эле отурам. 2 охранник кайтарып отурат. Баары жакшы. Вот, ну и сейчас можете еще сказать еще раз, что произошло? Почему вы решились вот на этот шаг? В шоковом состоянии был, я не помню ничего. То есть, как вы это все делали, тоже сейчас уже не помните? Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Вот, потому что после этого очнулся в больнице и все. это понятно. Ну, что там говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Посторонних не было. Посторонних никого не Никого было. не было. Ну, слава Богу, что все как бы хорошо. Вот. Ну, скажите, как, чтобы так пару слов людей, чтобы успокоить ваших там родственников, близких, сказать, чтобы ваше состояние. Эч кимге тревожиться этпегиле, баары жакшы, энди баардыгы нормально. Кудайга шүгүр, баары жакшы болот. Биздин кызматкерлерге мындай арыздооңуз мындай эмеңиз жокпу? Жок. Претензиябыз. Жок, претензия жок. Охрана турат, медициналык жардам көргөзүп атат сизге. Жок, претензия жок. То есть медики все сделали хорошо? К медикам вопросов тоже нет? Нет, вопросов нет. Нормально относится. Нормально. Уважительно относится. Наразычылык
Yok. Hiç Janakı sizge aytmadım, janakı yakın isim satып интернетте ағымдайлар жазып атады, өзіңіздің уақытыңыз. Sizde, конечно, азыр телефон нөмірлер кісілер болып кеткен. Önce o iş takip boyunca bu Bismillah'la telefondan aramayı tutasın internetten. Adres ali, adam modu tapkalaşıp koyun. Adam kalanmali, adam diyeyim. Çeles çoğunluğu dafka, adam şunday da üstü öyle, grup sözleri tanımadılar. O boyunca Hiç kanmayanda yok. Ben mail olanda mail yazaptı. Eli uzunda elek topluyor, söz var ekan şu var, жаза öyle. Ең негізгісі мыйзамды сақтаңыздар. Мыйзамда қандай болса, ошондой кылып кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да наразычылыгым болбойт. Общий ГСИ-ге только мыйзам. Siz onun satırlarınızı emeniz çok da. Siz onun сотрудниктерине претензиям жок. Аякта да мыйзамды сактагыла болот. Siz 30'unda kol koymadan durmayısınız yani. Bıçak kırpıdan. Oşo menen besingen. Кийин эстедим. Fırçetinin satürnlerine, mediklerine çok da pретензия. Жок. Akrana turat ya. Anlasın. Спасибо.